арасында атамекендік жаңы техника менен жабдылған iri пахта ийрүү фабрикасы өсүп чыкты. Бул Сталиндик 5 жылдыктын тунгучу. Коллективдин милдеттенмеси трикотаж өнөр жайына нормалдуу жана жогорку сорттогу сырьёлорду берүү болуп саналат. Продукциянын сапатын жогорулатуу үчүн күрөштө фабрикалык лаборатория чоң роль ойнойт. Жиптин салмагы, диаметри жана анын тегиздиги эң так приборлор менен белгиленет. Бышыктыгы текшерилип турулат. Фабриканын жумушчуларынын көпчүлүгү жаштар. Ремеслолук окуу жайларынын кечеги тарбиялануучулары. Партиянын 19-съездинин тарыхый чечимдерин орундатуу менен фабриканын коллективи үстүбүздөгү жылы даяр продукцияны чыгарууну көп эсе арттырууда. Сменанын начальниги инженер Утяшева, Стахановча Бекдолетова жабдуулардын абалына жана жиптин сапатына катуу көз салышат. Азыр Фрунзедеги пахта ийрүү фабрикасы республиканын борборундагы трикотаж өнөр жайларын жогорку сапаттагы жип менен толук камсыз кылып турат.